Салам достор, биздин бүгүнкү темабыз эки өзгөрмөлүү теңнемелер системаларын чыгаруунун жолдорун карайбыз. Башкача айтканда эки ыкмасын карайбыз. Биринчи жолун караганда, биринчи жолу кошуу кемитүү жолу. Анда эмесе мисалы карайбыз. Биринчи мисал мындай болсун. Мисалы үчүн x кошулган y барабар 17, x кемитилген y барабар 5. Ушундай теңнемелер системасы болсун. Бул системаны чыгаруу үчүн биз кошуу жолун пайдаланып атканбыз. Туш-тушуна кошот экенбиз. X-ка x-ти кошо турган болсок 2, x плюс y-ка минус y-ти койсок 0. Себеби карама каршы белгиде ошон үчүн 0 жазылбайт. И барабар 17ге 5-ти кошо турган болсок 22 экен. Бул жерде көбөйтүү белгиси бар. X барабар 22 мына көбөйтүү белги бул жака барабардын оң жагына бөлүү болуп өтөт. 22-ни 12-ге бөлө турган болсок 11. Демек x барабар 11 экен. Ал эми y табыш үчүн биз бул системадан биринчи теңнеменин x-тин ордуна 11-ди коюп чыгарат экенбиз. Теңнемедеги x-тин ордуна 11-ди жазабыз. Кошулган y барабар 17 экен. Y барабар 17 кемитилген 11. Себеби кошуу экен, кемитүү болуп өтөт. Y барабар 17тен 11-ди кемитсек 6. Y барабар 6, x барабар 11 экен. Теңнемелер системасы чыгарылышы ушул экен. 11ге 6-ны кошсок 17, 1ден 6-ны кемитсек 11. Теңнемелер системасын ушинтип кошуу жолу менен чыгарсак болот экен. Анда эмесе экинчи мисалды карайлы. Экинчи мисал. Мисал үчүн 3x кошулган кемитүү болсун 2y барабар 5 жана 2x кошуу y барабар 8 деген теңнемелер системасы. Бул системаны чыгаруу үчүн биз жанагындай эле кошуу жол менен пайдаланабыз. Бирок бул жерде кошо турган болсок эгерде туш-тушуна 3x-ка 2x-ти кошсок 5x, минус 2y-ка плюс y-ти кошсок минус y жана 13. Бирок бул жерде эгер туш-тушуна кошсок кайра эле x, y эки өзгөрмөлүү теңнемелер системасы, эки өзгөрмөлүү теңнеме пайда болот экен. Эки өзгөрмөлүү теңнеменин чыгарылышын чексиз болот. Ошондуктан биз бул системаны чыгарыш үчүн биз мына жерде коэффициенттерин бирдей кылып тең алабыз керек экен. Башкача айтканда мына y-ти 2-ге көбөйтүп алабыз керек экен. Анда мына теңнеменин ар бир мүчөсүн 2-ге көбөйтүп алышыбыз керек экен. Биринчи теңнемени өзүн жазабыз. 3x кемитилген 2y барабар 5. Жана экинчи теңнеменин ар бирин 2-ге көбөйтөт экенбиз. 2x 2-ге көбөйтсөк 4, x 2-ге көбөйтсөк кошуу 2y барабар 8-ге көбөйтсөк 16. Эми туш-тушуна кошот экенбиз. 3x-ка 4x-ти кошо турган болсок 7, x минус 2y-ка плюс 2y-ти кошсок 0. Себеби карама каршы бирөө минус 2y, бирөө плюс 2y 0 жазылбайт. 5ке 16-ны кошсок 21 экен. Көбөйтүү белгиси бар. X барабар 21-ди 7-ге бөлсөк x барабар 3-кө барабар экен. X-тин маанисин таптык. Эми y-ти табыш үчүн биз x-тин маанисин x барабар x-тин ордуна кааласак биринчи теңнеме, кааласак экинчи теңнемедеги x-тин ордуна 3-тү коюп чыгарсак болот экен y-ти табыш үчүн. Биз азыр экинчи теңнемедеги x-тин ордуна 3-тү коелу. 2 көбөйтүлгөн x-тин ордуна 3 плюс y барабар 8. 6 кошулган y барабар 8. Y барабар 8ден 6-ны кемите турган болсок 2. X барабар 3, y барабар 2 экен. Бул теңнемелер системасынын бул мисалдын чыгарылышы x барабар 3, y барабар 2 деген жооп экен. Чыгарган дагы бир сырак айтылып коелу. Бул жерде коэффициенттерин бирдей кылабыз керек экен. Анын үчүн 2-ге көбөйтөбүз. Анда
экинчи теңдеменин ар бир мүчөсүн 2'ye көбөйтүп, анан туш-тушуна кошуп x'тен y майнысын табат экенбиз. Анда эмесе экинчи мисалды, кийинки мисалды карайлы. Так, кийинки мисалыбыз 5x кошулган 4y барабар 14. Жана экинчи теңдемебиз x кошулган y барабар 8. Барабар 8 экен. Бул схеманы дагы жанагындай ушул кемитүү жол менен чыгарат экенбиз. Биз 0 жерде экөөнү тең алабыз керек. 4'тü башкага, 6'ы башкага. Экөөнү 2 башкасына көбөйтүп бирдей кылабыз керек. Башкача айтканда экөөгө 4 менен 6'нын 2 жебесин табышыбыз керек. Көрүнүп тургандай экөөнү тең 12'ye келтирсек болот. 4'тü 3'кө көбөйтөбүз. Эми 6'ны 2'ye көбөйтсөк бирдей болот. Анда биз биринчи теңдеменин ар бирин 3'кө көбөйтөт экенбиз. 3'кө көбөйтсөк 15x, 3'кө көбөйтсөк кошулган 12y, 3'кө көбөйтсөк 42 экен. Экинчи теңдемени 2'ye көбөйтөбүз. 2'ye көбөйтсөк 2x, 2'ye көбөйтөбүз 12y, барабар 8'и 2'ye көбөйтсөк 16. Мынтип но коэффициенттерин тең алышыбыз керек экен. Эми карайбыз. Туш-тушуна кошо турган болсок 17x, 24y. Бул жерде кайра эле эки өзгөрмөдү. X дагы y дагы катышып калат да. Бул жерде кошпойт экенбиз, тескерисинче кемитишибиз керек экен. Туш-тушунан кемитебиз. 15x'тен 2x кемитсек 13x, 12y-тан 12y кемитсек 0, 0 жазылбайт. 42'ден 16'ны кемите турган болсок 26 болот экен. Так, мына жерде көбөйтүү белгиси бар. 26'ны 13'кө бөлө турган болсок 2 экен. X барабар 2. X'тин майнысын таптык. Эми Y-тин майнысын табыш үчүн биз мына жерде экинчи теңдемедеги X'тин ордуна 2'ни коюп чыгарат экенбиз. 2 кошуу 6y барабар 8. 6y барабар 8'ден 2'ни кемитсек 6. Мына жерде көбөйтүү белгиси бар. 6'ны 6'га бөлсөк 1 экен. Так. Бул мисалдын чыгарылышы x барабар 2, y барабар 1 экен. Ушинтип баштап эмне кылабыз керек экен? Ал жерде коэффициенттерин тең алабыз керек экен. Экөөнү 2 башка санга көбөйтүп тең кылгандан кийин, эгер белгиси окшош болсо, туш-тушунан кемитип x-ти анан y-ти табып алсак болот экен. Так, бул биринчи ыкма болду. Биринчи жолу кошуу кемитүү жолу. Эми экинчи жолун карайлы. Так, экинчи жолу теңдемелер системасын чыгаруу үчүн ордуна коюу жолу менен дагы чыгарсак болот. Мисал үчүн 2x кошулган 3y барабар 9, y кошулган 2x плюс 3y барабар 10. Мындай теңдемелер системасы болсун. Так, карайбыз. Бул жерде биз ордуна коюу жолу менен чыгарышыбыз керек. Нерден байкасак 3x, 2x кошулган 3y 9'га барабар экен. Демек, мынау дагы 9'га барабар. 2x кошулган 3y. Себеби бул мына үстүндөгү теңдемеде жазылып турат. 2x кошулган 3y барабар 9 деп. Демек, мынонун ордуна биз 9'ду коюп чыгарсак болот экен. Y кошулган 2x плюс 3y ордуна 9'ду жазабыз. Барабар 10. Y барабар 10'дан 9 экенди турган болсок 1 экен. Y 1'ге барабар. Эми x-ти табыш үчүн биз биринчи теңдемедеги y-тин ордуна мына 1'ди коюп x-ти табат экенбиз. 2x кошулган 3 көбөйтүлгөн y-тин ордуна 1'ди жазабыз. Барабар 9. 2x плюс 3 барабар 9. 2x барабар 9'дан 3'тү кемите турган болсок 6. Мына жерде көбөйтүү белги бар. X барабар 6'ны 2'ye бөлсөк x 3'кө барар экен. Мына ушинтип чыгарат экенбиз. Бул мисалдын жообу x барабар 3, y барабар 1 экен.
ушинтип ордуна коюу жол менен дагы чыгарсак болот экен. Ушинтип бүгүнкү темабыз аягына чыкты бүгүнкү сабагыбыз. Эгерде бүгүнкү ушул темалардан, мисалдардан суроолоруңар болсо, комментарийге жазып койсоңор болот.